Tangki efir. Ya, tangki efir. Так, tangki efir. Zakirbek, salam aleykum. Birov girdi. 3 kişi girdi. Salam aleykum. Так, 4 kişi göğüt olalı auditoriyozda анан сүйлөшөлү. Баягы эле Усенбаева Венера боюнча бир эме бар. Ошол боюнча биз сүйлөшүп койсок болот эле. Азыр кайра эле баягы эле Октябрьский РОВД уже эмне кылаарын билбей, тетиги прокурордун давлениясы менен, Октябрьский прокурордун давлениясы менен азыр ызычуу болуп атат. Жыргал Абдрасулов, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дагы кичине көбөйтүп алалы эфирди. Жомарт, салам алейкум. Так, анан дагы бир айтып кетчү нерсе, мага тиги Осмоналиева Лира, Омуралиева Лира, сиз мени коркутпаңыз, тиги мессенджерлерге чалып, бул бир деме жаздырып. Анан мага акыл үйрөтпөгүлөр, мен силердин акыл үйрөткөнүңөр мага бир тыйын. Иштин мен юрист, мен иштин жагдайлары менен гана сүйлөйм. Иштин жагдайларында силер заказ кылып атканыңар ачык эле билинип турат. Анан тет Айзат Бейшенбиевде комушчу экен го, ошол комушчу качантан бери юрист болуп, мага акыл үйрөтүп койгон, этика, метика деп туруп. Ошо этикасын өзүнүн бир жерине кылып алсын, хорошо. Ошо комуз ойнойбу, комузчубу, комузун ойной берсин. Мага акыл үйрөтпөй. Анан кийин тетиги Усмоналиева Лира, силер деген мага мессенджерге жазып туруп, момунда коркутканыңарды токтоткула. Сен аброюң түшүп калат, тинтип калат, мынтип калат. Кантип энени орукчан баласы менен бүт баарын тартып алган тасар. Эмне окаттан өлгөнү калганбы элдердин баары? Мына азыр Мирлан, салам алейкум. Турустам, ассаламу алейкум. Мазира. Мына азыр 26 киши эфирде, азыр ошол эфирди жүргүзөсөк болот. Эртең менен Венеранын ата-энесинин үйүнөн, дагы жакшы, Венераны бөлөк жерде ооруп жатат азыр. Анан ошонун үйүнө чейин барып туруп, уже Октябрьский РОВДнын оперлери барып алып туруп, ошол Венераны эптеп алып кете албай эле жинде болуп атышат. Бул историясы мындай да. Аутист баласы менен энесин окатын талашып, кайненеси алган атат. Аяктан деген иш жагдайларында, материалдарында бир да уже срок давности деген эчак эле өтүп кеткен. 2012 жылкы немен деген Октябрьский төргөчүлөр, Октябрьский РОВДнын төргөчүлөрү ишти козгоп 2012 жылдын 254 беренеге нарушение 245 беренеге нарушениясына иш козгоп туруп, атайын окатын тартып алалы деген неме менен козгоп туруп, анан кийин ушул эмелердин баарын жасап атат. Азыр болсо Октябрьскийдин РОВДсынын ошол жакта оперзам бар экен, ошо помощник президентанын досу экен, ошол тим эле жан талашып ошол жака жибериптир го оперлерин. Жигит, сендей оперзамдарды Кудай шүгүр көргөнбүз бул жашообузда. Сендей оперзамдардан коркуп көргөн эмеспиз. Керек болсо деген замминистр, министрлерден коркуп көргөн эмеспиз. Анан туруп алып туруп, сен какой-то бир оперзам, ошо помощник президенттин командасын выполнять этип атасың. Бул бир. Экинчи, Октябрьскийдин прокурору. Бул сизге деген каяктан которулуп келдиңиз, Баткенден которулуп келдиңиз. Бул сизге деген Баткен эмес. Бул деген Баткенби, каяктан которулуп келдиңиз билбейт экем. Бул сизге Баткен эмес. Муну деген Бишкек деп коет. Бишкекте мындай мыйзамды түшүнгөн адамдар көп эле, Кудай шүгүр.
анан кийин могу давление кылып баары предъявление кылгыла деп кыйнап атканыңар, предъявление кылгыла кыйнап атканыңар. Эптеп предъявление кылып алгыла. Силер ал предъявление үчүн жооп бересиңер. Силер ошол ишти козгоп, анан ошону санкционировать этип берген үчүн сиз, урматтуу прокурор Октябрьский, сиз жооп бересиз. Мен сизге муну деген обещаю, да, обещаю, урматтуу прокурор Октябрьский, мен силерге өтө сильно обещаю, моголарыңар же зам прокурору Октябрьский. Силерге муну үчүн жооп бересиңер. Кантип 2012-жылы болгон нерсени силер деген ошону кайта козгонуңар. Кантип 2017-жылы прекращенный постановленияны кайсы нормативный акт негизинде силер отмена кылдыңар? Айтсаңар ошону түшүнбөйм да. Эмне телефондон силер бирөө команда өрүп койсо эмне ошондой эле кудай болуп калдыңар. Же эмне ошол жерде Садыр Нуркожоевичтин помощниги ошо мына мага тигилер айтып атат, помощник контроль, ревность деген помощник контроль бармат. Эмне же эмне ошол өзүн кудай сезип калганбы? Бул жашоодо кудай бир эле, Аллахыбыз. Аллахым эле кудай. А мындай беспределды силер ошо Эрнест, зам начальник РОВД, прокурор райондуку, билбейм, генеральный прокурор энче муну унчукпай атат, мен муну түшүнбөй атам да Курманкулга. Курманкул досум, мен чота же бул команда сенден кетип атабы досум, түшүнбөйм да. Бирок иштин жагдайлары боюнча өтө туура эмес нерселер кылып атасың. Азыр оперативный сотрудниктер ошо ата-энесинин үйүндө жанын артат. Мен азыр деген мына азыр 15 адвокат чогулттум. Азыр дагы могу жерде мени көрүп аткан адвокаттар баарына, мен угуп аткан адвокаттардын баарына, урматтуу адвокаттар, мен телефонумду билесиңер, сураныч силерден барыңар мага чалгыла. Азыр ошол оперлерди, ошол ишти баарыбыздан кирип берели. Мен силерге суранам, силерден азыркы адвокаттар, общественность, телевидениялар, 24-ке же Акипресстер, барыңар ушу мага чалып бериңиздер. Мен силерден баарыңардан суранам. Ошол жерге буну общественность аркылуу бул беспределды телефонный праваны токтотпосок, бул уже телефонный право, уже булар мындайча айтканда бийликке мас болуп калганбы бул жаш жигиттер. Ошону менен Садыр Нуркожоевичка абдан жаман нерселерди жасап берип атат да. Садыр Нуркожоевич, сизге деген ушул силердин постоянно айтам, жан жокөрлөрүңөр, силерди талкалап атат, жан жокөрлөрүңөр, реально талкалап атат. Садыр Нуркожоевич, сиз иштеп атканыңызды көрүп атабыз, билип атабыз. Мына Россияга барып туруп жакшы чоң иш кылып келдиңиз. Бирок сиздин ушу иштериңизди ушундай жаныңарда жүргөн жан жокөрлөр баары тең, ушундай иштериңерди жокко чыгарып атат да, кол жууп салып атат. Ошону менен элдин жырыгы кайнап атат. Мына азыр зам министрлер чакыргыла, ошолорду чын айткыла десеңер, ошондо айтып берет ким бул иш боюнча команда берип атат прокуратурага. Бөлүшкөнү болгону 3 комнат квартира экен. Ошол баладан, ошо оорукчан бала менен энесинен алып коюп туруп, ошону деген алып алабыз деген ойдогудай окшойт. Дагы бир айтып кете турган нерсе, тет жерде Акипресска ошо Омуралиева Лира деген, антет Айзат Бишимбиев деген бир кайдагы бир комушчу экен, адвокат эмес. Анан кийин ошолор айтып атат, убийство боюнча текшерилип атат. Убийство боюнча силер заявление жазгансыңар. Убийство боюнча эксгумация кылдырдыңар. Убийство боюнча эксгумация кылдыргандан кийин, силер экспертиза берип атат. Аякта эч кандай болгон жок, инсульттан өлдү деп. Анан ошол келбей калгандан мошенничество алып козгоп атасыңар. Мошенничествода бир далил жок. Ал наоборот, ошол оорукчан баланы тим эле койсоңор болмок, ошол оорукчан баланын метрикесин издеп жүрөсүңөр.
МИ тиркесин издеп ошону жокко чыгарып атасыңар. Амсе деген Венера эмне баласын таштап салыш керекпи? МИ тиркеси жок экен деп. Уят деген барбы? Адамгерчилик сапат деген барбы? Силер түшүнүп атасыңар ушу, силер, именно силер президентке мына канча жолу айтам, президент жасап атат иштерди. Бүт барын кол жуудуруп аткан именно силерсиңер да. Силерсиңер. Уят кылып, жаманы элге көрсөткөн именно силерсиңер да. Именно силерсиңер. Анан күн тияктан мени коркутуп, тияктан звонить этип мага, уара болбой эле койгула. Өңгөчөсү сен Эрнест иним, мени коркутпай эле кой. Мен сендейлерди көргөм бул жашоомдо. Көбүн далайын көргөм да. Далайын көргөм. Колуңан келгениңди кылып ал. Мени каматам деп көмөт аласыңбы? Пожалуйста. Колуңан келсе жасагын ошону. Бирок унутпа. Бул күндөрдө өтөт да. Венераны эмне эле мынчалык тим эле барып туруп эптеп прокурорлор кыйнап атат, тергөөчүлөр кыйнап атат. Предъявление кылып салгыла, анан тияктан үйдү тартып алабыз. О! Предъявление кылдырбайбыз. Кечирип койгула. Мен кече генеральный прокуратурага жаздым. Генеральный прокуратура жаздым. Отвод жаздым. Отвод бар уже генеральный прокуратура өткөздүм. Эми мыйзам иштейби, же иштебейби көрөлү. Эми Курманкул Токторалиевич, көрөлү. Сиз мыйзамды аткарасызбы, же аткарбайсызбы, ошонун баарын көрөлү. Макулбу, Курманкул досум. Куба, мен сага кече айттым элем, түшүндүрүп бердим элем баарын тең. Аяктан деген состав преступления жок, аны деген даже козгогон незаконно. За незаконное возбуждение уже даже жооп беришиңер керек. За незаконное возбуждение. Эмне ушундай эле бизде мыйзам калбай алганбы? Амче УКны, Курманкул Токторалиевич, УКны эмнеге жаздың? Курманкул Токторалиевич, айтсаңыз, сиз айтсаңыз, эмнеге УКны жазасыз? Эмне үчүн УКны алмаштырасыз? Сиз инициатор болгонсуз. Если ошол эле УКны силердин эле Октябрь райондук прокуратурага аткарбай атса. Возбуждение уголовного дела, постановление об отмене уголовного дела, согласно 245 части 2. Если срок давности прошел, не изменяется, не отменяется. Ошонун эмесине карабай туруп, ишти козгоп атасыңар. Бул кандай түшүнсө болот? Кечиресиздер, 245 атыптырмын, 260 статья. 260 Уголовно-процессуальный кодекстин 260 статьясынын 2 часть, 2 пункт. Кантип ошону азыр козгоп, кантип ошону менен предъявление кылгантасыңар? Айтсаңар, түшүнбөйм да. Кантип в нарушение статьи 260 силер ушуну кылып атасыңар? Ушу орчан баласы бар немени алып туруп мошенниктөө деп туруп, туура эмес жазылган деп туруп, эми баласын да алып алгантасыңар. Аутист баласын. Кичине мындай оорчаныраак баланы алып кеткен тасыңар. Эмне болуп калгансыңар? Эмне эле ошол окаттын талашып эле өлүп атасыңар? Беттен эле калбай калыптыр элибиздечи. Şu mına bizim prezidentimiz de kamçıya kıdırsa işte barıyla bakışlar çurkap çürüt. Sizler can jokörler uşunu itkıl atasınlar. Hazır mına men hazır televideniya hazır advokatlar men baram Venera Natanes'nin үйүнө baram oşaka. Тошаға барамын азыр эмелерди. Мейли кандай скандалга чейин болобу, мушташка чейин болобу, бирок мен оперативный сотрудниктер мага катуу айтпайт, потому что мен единственный, наверное, Кыргызстанда кишимин, который сотрудниктер үчүн мына бүгүнкүгө чейин оперативный сотрудник болобу, сотрудник ГАИ болобу, мен бүгүнкүгө чейин ошолор менен ошолорду жактап келдим.
Министр мындайча айтканда жактабаган, министр жактабаган, мен жактап келтем алар. Калыбек кандайсың, Жапаров, Калыбек кандайсың досум, жакшысыңбы? Калыбек биякта реально эле беспредел болуп атат, жесткий эле беспредел болуп атат. Өтө эле жесткий беспредел болуп атат. Кезиксек мен сага айтып берет элем, ошону сен да эфир кылып койсоң сонун болот эле. Бирок азыр деген булардын баары менен мен азыр дагы бир көп нерселерди азыр уже ачыктаганга мажбур болуп калдым. Октябрьскийдин прокурорунун могу жерде сүйлөп приказ бергени, зам прокурорун приказ берип ошол жерде давайте предъявляйте дегендердин баарын чыгарам нафиг. Уже надоело да. Сколько можно? Уят да. Андай кылган болбойт да. Мындай иштин жагдайларын эле карап көрсөңөр болот. Мен силерден деген мага болуш берле деп айтып аткан жерим жок. Мыйзамды эле сактап калабы, ошону эле суранып атам. Мейли жакшы алыңыздар. Мен азырда бияктан азыр юристтерди, адвокаттарды, журналисттерди барып туруп, мен азыр начальник Октябрьского рода азыр сизге кирем. Первый оперзам, мен азыр журналисттерди, баарын блогерлерди, баарын чогултуп алып, адвокаттарды чогултуп алып сизге кирем. Анан сизден кийин полностью ответ алып туруп, мен прокурор Октябрьского района күтүп туруңуз конокко. Биз азыр сизге да барам. Если силер кабыл албай ошол жактан эметпесеңер, урматтуу Курманкул Токторлевич, азыр сизге барабыз. Обещаю, азыр могу жерден блогер, журналисттерди мен силерден просто объяснение күтүп атам. Ушул иш боюнча мыйзам эмне үчүн сакталбай атат, ошо мыйзамдын эмелери аткарылбай, ошо мыйзамсыз возбужденный делога эмне үчүн деп туруп мен силерден жооп күткүм келет. Мен значит азыр адвокат ар бир мен бир адвокаттар жыйнайм буюрса, ошол адвокаттар жыйнап туруп баарыбыз ордер беребиз Октябрьский роодо барып. Андан тышкары блогер, журналисттерди барып туруп, ошондон эмне үчүн мыйзамсыз иштер болуп атат деп ошолорго суроо жооп беребиз. Эмне үчүн надзорный орган көзөмөл кыла турган мыйзамдар туура кабылыш керек деген ошолорду надзор кыла турган прокуратура эмне үчүн наоборот муну туура эмес деп туруп айтып, возбуждение туура эмес деп айткандын ордуна наоборот предъявляйте, камагыла деп айтып атасыңар. Ошонун баардыгын азыр бүгүн жооп калам. Андан кийин тышкары Кудайым буюрса бияктан баары силерден баарыңардан жооп ала албай калсам, мен тагы ак үйдүн астына барам. Мен ошол помощник Эрнестти ошондон да Кудайым буюрса мындан да интервью алам буюрса. Бирок бүгүнкү күнү биз баарыбыз мыйзамды сакташыбыз керек. Силер Садыр Нуркожоевичка абдан чоң мындай бут тозу кылып атасыңар. Жанында жүргөн, тегерегинде жүргөндөр силер бут тозу кылып атасыңар. Президентибиз иштеп, Камчы Кыдыршаевич, президентибиз ушинтип иштеп, жанын жанга уруп, течерде кандай нерселерди Москвадан кылып келди. Бул жакшы нерселер кылып келгенден мен силер жан жокөрлөр, жандалар баарыңар ошо ит кылып атасыңар, уят кылып атасыңар. Ошон үчүн бүгүн буюрса чоң иштер болот. Ошону эфирде карап туруңуздар. Бүт баарын прямой эфирге чыгарамын. Бүт баарына ушул прямой эфир чыгарып туруп, баарын ушуну менен бүгүн бүт суроо жоопторду бүгүн буюрса алган аракетим кылам. Бүгүн ала албасам бул жуманын аягына чейин бүт суроо жооптордун баарын алам буюрса. Жакшы алыңыздар.